Камчыбек Ташиев дарыгерлерге 30 автоунаа тапшырды. Бүгүн 11 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборунун кызматкерлерине 30 автоунаа тапшырды. Иш-чара учурунда Камчыбек Ташиев медицина кызматкерлеринин коомдогу ордуна токтолуп, алардын эмгеги өзгөчө баалоого татыктуу экенин белгиледи. Анын айтымында автоунаалар демөөрчүлөрдүн колдоосу менен алынган. Эмне үчүн жок? Ташиев Манас шаары Кыргызстандын борбору болоорун четке каккан жок. 2026-жылы Манас республикалык маанидеги 3-шаар болот. Бишкек жана Оштон кийин, деди Камчыбек Ташиев. Ал Жалал-Абадтын атын өзгөртүү стратегиялык жактан туура чечим болгонун белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Манас Кыргызстандын борбору болуп калышы мүмкүн деген пикирлерге дагы бир ирет комментарий берди. Манас өлкөнүн өнүккөн шаарларынын бири болот. Эгер борбор болууга татыктуу болсо, анда эмнеге болбосун? Убакыт көрсөтөт. Шаарды даярдаш керек. Кыргызстандыктар психологиялык жактан даяр болушу керек. Аны жөн эле борбор деп атап коюу мүмкүн эмес. Учурда шаарга көп каражат бөлүнүүдө, бардык жерде курулуш иштери жүрүп жатат. Аны заманбап шаарга айландыруу зарыл, деди Ташиев. Балдарым карабай койду деген карылар үйүндөгү аксакалдын видеосу небереси үн катты. Балдарым карабай койду деген карылар үйүндөгү аксакалдын видеосу небереси үн катты. Интернетке тараган карылар үйүндөгү аксакалдын видеосу коомчулуктун көңүлүн бурду. Видеодо аксакал: мен убагында миграцияда Россияда жүрүп көп акча тапкан, бирок балдарым мени карабай кетти, деп кайрылат. Бул видеону көргөн Айзирек аттуу жаран аксакал анын таятасына абдан окшош экенин айтып, коомчулукка кайрылуу жасады. Ал үй бүлөлүк тарыхын айтып берип, таятасы менен байланыштын үзгөнү, бирок видеодогу адамдын үнү, жүзү жана жашы дал келип жатканын белгиледи. Айзирек: атайын кайрылып жатам. Видеодогу аксакал тууралуу толук маалымат керек. Аты жөнү ким, кайсы карылар үйүндө жашайт? Бүт баарын билгим келет, анткени ал киши менин таятама абдан окшошуп жатат. Алайда жашачу эле. Апам 3 жашта таежем болсун. Бөбөк кезинде таятам аларды үйдөн кууп чыккан. 1-2 жылдан кийин таенем кыздарын алып издеп барган. Таятамдын карындашы ал өлүп калган, көмүп койдук, деп жооп берген. Таенем үмүтүн үзүп, кайра өзүнүн айылына кайтып келген. Ошондон кийин байланыш үзүлгөн. 2010-жылдары биз Бишкекте жашап жүргөн таап алган элек. Ал убакта экинчи жубайы бар болчу. Апам Екатеринбургда жашагандыктан таятам: келиңиз, менин жанымда жүрүңүз, деп бир нече жолу чакырган, бирок таятам барбай койгон. Ошол менен кайра байланыш үзүлүп кеткен. 4-5 жыл мурда таятамдын карындашы таенеме байланыш: күйөөңүздү карылар үйүнө тапшырып жатам, керек болсо алып кеткиле, мен карай албайм, деп айткан. Бирок дарегин билбей өзү да жок болуп кеткен. Азыр таенем тирүү, күнлүү күчтүү жүрөт, бактыбызга. Таятамда уул жок болчу, 2 эле кызы калган. Кийинки жубайынан да бала көрбөсө керек. Эгер видеодогу аксакалды таанып, анын аты жөнү же кайсы карылар үйүндө экени тууралуу маалыматыңыз болсо, сураныч байланышып коюңуздар. Бул маалымат бир үй бүлө үчүн абдан маанилүү болушу мүмкүн. Булак Мекендеш порталы. Кыргызстанда дагы бир бөйрөк трансплантациясы ийгиликтүү жүргүзүлдү. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун трансплантология бөлүмүндө дагы бир ийгиликтүү бөйрөк көчүрүү операциясы жасалды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, 33 жаштагы бейтап 1 жыл 9 ай бою өнөкөт бөйрөк оорусунун акыркы стадиясында гемодиализ алып келген. Ага 44 жаштагы агасы донор болгон. Операция ийгиликтүү өтүп, бейтаптын абалы туруктуу деп бааланууда. Бөйрөктүн функциясы калыбына келген. Министрликтин маалыматына караганда, 2018-жылдан бери борбордо 76 операция жасалып, алардын ичинен 2024-жылдан тарта 35-и бюджеттик негизде акысыз аткарылган. Манас шаарында Манас стелласынын ачылышы болду. 11 октябрда Манас шаарында Манас стелласынын ачылышы болду. Иш-чарага КМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү жетекчилер жана тургундар катышты. Жаңы стелланын бийиктиги 8 метрди түзүп, демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Жалал-Абад шаарынын аталышын Манас деп өзгөртүү демилгесин Дорку кеңеш 10 сентябрда жактырып, 17 сентябрда өлкө башчысы кол койгондон 10 күн өтүп мыйзам күчүнө кирген. Буга байланыштуу калаадагы Жалал-Абад деген стелла Манас болуп өзгөртүлдү. Каракулжада 1988-жылкы жигиттер классташына үй куруп берүүдө. Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун баш имам хатиби Дастан Ажы Мамаев Сары Булак айылындагы 1988-жылы туулган жигиттер 2 группадагы майыптыгы бар классташына 3 бөлмөлүү үй куруп берүү иштерин баштагандыгын билдирди. Аталган курулуш иштерин жеринен көрүп, бири-бирин колдоп, ынтымагы бекем болгон жигиттерге ыраазычылык билдирип, жасап жаткан иштеринин чоң сооп экендигин баса белгиледи. Дос кандай болушу керектигин башкаларга үлгү катары көрсөтүп жатасыздар. Уюштурган жана салым кошкон жигиттерден Аллахым ыраазы болсун, деди баш имам хатип Дастан Ажы Мамаев.